мына Salman al-Farisi'nin tarihi kurma bağı eкен. Ушул kurma bakka geldik. Мына kurma daragı жөнүндө Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kurma момундардын дарактардын ичинен ушундай бир дарак бар, ал момун сыяктуу деген. Бул табышмакты сахабалар менен отурган мезгилде Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат. Бул эмне деп табышмак айтат? Айтканда сахабалардын ичинен чоң киши сахабалар болгон Абу Бакр, Умар сыяктуу. Анан ал жерден эч кимси таппайт. Үйгө кетип атканда Умардын баласы айтат: "Мен пайгамбардын табышмагын таптым эле" дейт. Бирок аксакал сахабалар отургандыктан адепти сактап айтпадым дейт. Дегенде Умар айткан экен: "Айтпайт белең. Менин балам пайгамбардын табышмагынын жообун тапкан деп мен өлгүчөм сыймыктанат элем" деп. Мына ушул момундай болгон дарак, курма дарагы, мындан эч бир зыян жок экен туугандар. Бул дарактар мына көрүп турганыңыздардай жыл санап өскөн сайын, карыган сайын бутак болуп бутап отурат экен дагы, башындагылары бүгүн рабочий шахтары мөмөрө турган ошолор. Алар картайган сайын бутап өйдөлөп чыгып кете берет экен да булар. Бунун эч бир жери зыяны жок. Мына дарактын танасынан өзүнөн эң кымбат баалуу жыгач буюмдарды, эстелик буюмдарын жана башка нерселерди жасаса болот. Тетиги сиздер көргөн жашыл жалбырактардан болсо циновка деген таар жасаса болот. Эң аягында эч нерсеге жарабай калган отун болот. Мунун тамыры менен танасынан мына ушул сөөк неменин өзүнөн, жыгачтын өзүнөн аябай жакшы кымбат баалуу оокаттар жасоого мүмкүн. Финиктин өзү болсо бүтүндөй аминокислот, витаминдерге толгон аябай пайдалуу продукт. Айтор момундун коомго зыяны жок сыяктуу, момундун адамзатка зыяны жок сыяктуу, бул мына ушул дарактын дагы эч бир инсаниятка зыяны жок. Тек гана пайдалуу болгон ушундай бир таң калыштуу дарак экен мына ушул курма багындабыз. Бул жердеги туристтерге кызык болгон нерсе, мына ушул курма дарагыны көрбөгөн, курма дарагы кандай болушун билбеген туристтер үчүн бул кызык окат. Араб туугандар бул жерде туризмдин бир багыты катарында ушул багы бар багбандарга бир жакшы келеш алып келе турган мүмкүнчүлүк. Бул жерде мына көрүп турганыңыздардай жакшынакай орундарды жасап, чөбүн оруп тазалап, булардын бүтүндөй көргөзмөсүнө бир шоурум сыяктуу нерсе. Бул жерлерде ушул келген конокторго финик берип, чай берип, кофе берип сыйлашат дагы. Тетиги бурчунда чоң магазин бар. Ал жерден каалагандар каалаган өлчөмдө курмаларды сатып алууга болот. Жана ушул эле нерсени биздин Кыргызстанда мисалы үчүн баткенчилер өрүк бактарын чекесине уюштурса болот. Мына Кыяс Молдокасымовдун алма багы бар экен, ал кишилерди черешня бактарында ушундай идеялар бар экен. Ал ушу ишке ашырабыз дейт. Кудайым буйрса бизде дагы шаардыктар үчүн жана башка сырттан келген туристтер үчүн, ички туристтер үчүн дагы черешня бактардын чекесинде отуруп, даам татып, ооз тийип ошол бир атмосферага бөлөнүү мүмкүнчүлүгү. Жана 50 гектардан ашык жери бар Майрам эжекебиз дагы ошондой бир ниеттери бар экен. Бул эми бүтүндөй эле ушундай бир бак, дарак, мөмөлүү дарактардын, мөмөлүү мүмкүнчүлүктөрдүн жакшы бир идеясы, мүмкүнчүлүгү. Кээ бирлериңиздерге идея болушу мүмкүн. Ислам тарыхында өтө көп сахабалар өткөн, өзүнүн жакшылыктарыны, өзүнүн ырыскы булактары болгон нерсени Аллах жолуга, мусулмандарга, кедей кембагалуу муктаждарга садака кылып жибергендер. Ошолордун бирөөсү Абу Дахтах деген сахаби. Анын 3000ге жакын, эгер мен адашпасам 3000ге жакын түп курмасы болгон. Ал деген сөз бир миллионер адамдын состояниясы болгон экен да ал мезгилде. Анан ошол Абу Дахтах өзүнүн чоң багыны, курма багын Аллах жолуга, пайгамбарыбызга жана бүтүндөй мусулмандар белек кылып салат. Анан барып үй бүлөсүн жүргүлө чыккыла кеттик, биз мен муну Аллахка бердим, муну эгесиге беришибиз керек дегенде бир баласы жерден курма алып жеп аткан. Дегенде аны да оозунан чыгарып ташта дейт. Бул баг уже биздики эмес. Биз уже бердик, биздин багыбыз башка жерде дейт. Биздин багыбыз чыныгы бейиште, чыныгы жаннаттан алабыз ал нерселер деп аябай таң калыштуу окуялар көздөн жаш акмайынча тарыхты эстей албайбыз. Мына ушул багты бул жерде келген биздин гид айтып жатат, бул Salman al-Farisi'nin багы деп атат. Балким ошондойдур. Мен менде маалымат жок. Бу жерде гидтер ошондой деп. Salman al-Farisi деген жана эле биз Хандак согушунда идея берген сахабаны айттык. Персиялык Салман деген сахаба болгон. Ал киши өзү узак жолду басып отуруп анан исламга келген. Ал өзү исламга келгенге чейин бир нече христиан монахтардын колунда илим алып, ошолордун колунда кулчулук кылып отуруп,
Андан кийин алар айтат, бул тегеректе Идина Божия, жалгыз Кудайга сыйынган христианин калбады дейт. Эми акыркы пайгамбардын чыгардоору калды. Ал ушул кара таштуу, курмалуу жерден чыгат дейт. Ал бир тегиз жер, ушундай бир шамалдуу болгон жакшынакай бир жерден чыгат деп Мадинаны сүрөттөп берет анын монах устаздары. Андан кийин ал келип ушул жерде бирөөнүн колунда кызмат кылып иштеп жүрүп, курма бакта иштейт ал дагы. Иштеп жүрүп, пайгамбардын өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү, пайгамбар садака жебейт дейт. Белек жейт, садака жебейт дейт. Ошондой пайгамбарды сыноо экзамендердин бирөөсүндө бир күн келет дагы, бул курма менден силерге садака дейт. Дегенде пайгамбарыбыз курманы алып туруп сахабаларына берип, өзү ооз тийбейт, өзү жебейт ал курманы. Бир дейт. Бул бир белгиси дейт. Эртеси күнү келип туруп эле, бул курма менден силерге белек деп бергенде пайгамбарыбыз ооз тийип, сахабалар дагы жешет. Бул эки деп, анан ушинтип отуруп, акыр аягында пайгамбарыбыздын эки далдын ортосунда пайгамбарлык печатini көргүсү келгенде, ушунчалык карап калганда пайгамбарыбыз акырын көйнөгүн чечип, ал печатты да көрсөтөт. Андан кийин Салман аль-Фариси исламды кабыл алып мусулмандардан болду. Мына ушул тарыхта калды орду менен. Аллах таала Салманды жана Салман сыяктуу динди изилдеп, динге кызыккан, акыйкатты издегендерди өз рахматына алган болсун. Фирдаусул жаннат менен Аллах таала алардын баарысын сыйласын. Курманын сорту түрү бар. Бул ошо бактын четиндеги дүкөн. Албетте мунун баардыгы бул бакта өспөйт. Бул сырттан келинип, мына ушундай ыңгайлуу дүкөндөрдө даярдалган. Мына аттарын окуй турган болсок, бул жерде эми ошол бизде өрүктүн түрү сыяктуу эле түрлөрү бар. Мына ол пайгамбар хадисте айткан ажва деген. Кимде ким ажва финигинен 7 дана аш курсакка жесе, ошол күнү ал адамга сыйкыр менен ят, зыян бербейт деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул ажва. Бул амбар, размерлери чоң ушундай бир сорту болот. Коричневый цветте. Бул Мединанын амбары экен, бул башка жактын амбары. Меврбум деген сорту, Маждул деген сорту да жакшы немелерден. Анын түрлөрү менен Сафави деген, бул дагы жакшы финиктерден. Мынау Сугаи деген неме даамы азыраак, мындай шекер азыраак болот булардын даамы. Бул дагы бизге тааныш эмес дагы курман түрлөрү көп экен бул жерде. Чындыгында биз өзүбүз ажваны билебиз. Анан суккарини билебиз. Суккарини да көрсөтөбүз. Суккари мына. Мына бул сорт суккари деген. Бул ушул кофе менен, чай менен ичкенге аябай жакшы сорту. Суккари дейт. Анан ажва ушул. Эки негизи эле арасынан жеп көрүп, булардын мен жыйынтыкка келгенимде эле ушу Баткендин баягы кандай көрүктөрүндөй болгон эки сонун сорту бизге жаккан ушул ажва жана суккари финиктери. Мынандай жакшы немелер да түзүлгөн варианттар. Белекке салганга коробка менен. Деги эле өзү ташыганда коробка менен ташыш керек. Рассыпной пакеттегилер жарабайт, барганча эзилип неме болуп калат экен. Шириндиктер, конфеттер бар. Финиктин негизинде финик салынгандан түрлөрү бар бул жерлерде. Андан жана жок, булар четтен келген кызматкерлер. Местналар негизи иштебейт. Местный аялдар тем более иштебейт бул жерде. Мынау түрү рутоп деп аталат. Бул жарым кургатылган, полусухой. Мына ушул более ширин, более полезный негизинен немеге ылайык. Муну муздаткычта кармашат. Тигилер курма кактары айтып өткөнүбүздөй. Бул дагы ошо курманын сорттору экен, шириндиктер менен биргеликте. Жана айтып өткөн түрлөрүн көрсөңүздөр болот. Мындай чакандагы идея. Сизде куруттарды салып койгон сыяктуу финиктер бири-биринен ушундай упаковка кылып коюптур да. Өрүккө баткенчилерге жакшы идея экен. Шоколадтар. Мындай ыңгайлуу варианттар, бул эми чоң алып барганга жакшы мүмкүнчүлүктөр булар. Мына булар белек печкекке салганга, жакындарга хадия алып барганга ыңгайлуу идиштерге салып коюшкан. Мындай ассортилер жасап коюптур. Идея катары эми. Жана айтып өткөн ошо полусухойлордон ошо пластик идиштеринде экен, жакшынакай вариант. Мындай подарочный. Баалары кандай экен?
Acaba 50 riyal mı? Ооба 50 riyal. 50 riyal kaç oldu? 22'den көбөйткөнүбүздө 1000 so'm. 1000-1200 ушундай болуп калат. Şunda Bişkek'te kanday var? Бишкекте деле 1200-1,5 миңге чейин сатылат. Бул эми баягы Naya kovsun tiz koyuştur. буларды ушундай кооз кылып тизип, анан бул расходтору бар, башка нерселери бар. Анан баягы курма бактын чекесинде турганда ойлойт да бактан алып келип булар бизге арзан берип атат депчи туристтер. Андан биз өзүбүздүн ажыларыбызга күйгөн акыбалда ушулардын акчасы сыртка кетпесин, четке кетпесин, арзан ала турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайбыз, атайын арзан базарлар көрсөтүп ошол жерден алып беребиз. Ал эми бул жерлерден ошол в основном маалыматы жок кишилер келип алышат да. Кымбатыраак алышат булар. Почти бул 2 эсе кымбат негизинен. 23 реал мисалы үчүн базарда, оптовый базардан биз 23 реалдан алып берсек, а бул жерде 50 реалдан сатып атышат. Финиктин чаңчасы бул эркектин табигый досторунун эң жакыны жана зарылы. Бул апрель айларында эркек чаңчаларыны кагып алып туруп, порошок жасап, мындан эркектин тукумсуздугун дарылоодо табылгызат. Муну бул жерде 100 реал дейт. 100 реал 2200 сом пул. Ne var içinde diye. Ama Türkiye'den gittim vurma ama bak bu Abi siz Türkiye'den misiniz? Türk güzel. Bu kardeşimiz Türkiye'den iken, bu bir tuğanız Türkiye'den iken. Bu kaç abi? O 80 riyaldir, size 60 riyal abi. Bu 50 80. riyal veriniz. 50 riyal olmaz. Allah başımın tacısı. Ama inan o olmaz. O taze acıdır o. Bu 80 riyaldir. Biz en son 70'e veriyoruz. Size 60'a yaparız inşallah. Siz Madina. O'zbekistondan. Özbekistan'da yeriniz? Toshkent. Toshkentda uşak ishlaysizmi? Ha, Bak. bular bilan birga ishlaymiz. Bak o'stirasizmi? Je savdo qilasizmi? Xurmo bilan ishlaymiz, xurmo. Kurban o'stirasizmi? Dehqon Sadat. olib sotasizmi? Ishlaymiz, hamkor. Ha, olib sotasiz. Je dehqonsiz. Olib sotar deydimi, chayqovchi deydimi? Chayqaytmasdan. Shunaqa. Toshkentda Nima dedingiz bu? Nima? qancha yildan beri yurasiz bu yoqda? Acılardan kerak olib ketasiz bu yoqda ishlagan. Ishlagani hozir yetmaydi, bu yerda ishlaydi. Hojilarni qabul qilib olamiz, ziyorat o'tkazamiz, xurmoni olib kelamiz. Gitganda Git ekene. bu рабочий viza bilan kelgansizmi jihatda? Viza qancha o'tadi? Biznes viza. Biznes viza bir yilga qancha Saudiyada? Qancha turadi? Biznes viza. Biznes vize 125 dolar veriyorlar. Qancha oladi? Bir yıl. 125 dolara konsoliyet alıyor. Sonra onun mektepler var. Onlar da alsa belki 200 dolara verirler herhalde. Biznes viza 800 dolarga aylanat ekan. Bir yılga. Ооба. Ancaksın. Onu konsoliyette verirler. Biroq bu yoqda aylik ko'rmasdi. Aylik ko'rmasdi. Ishlab bo'lmaydimi? Ооба, айлыкка болбойт дейт. Айлыкка бирөөнүн колуна иштеп болбойт дейт. Өз алдыңча самозанятый болсоң, бул иш сыяктуу гид болсоң, соода кылсаң, жана ошко сыяктуу чайкоочулук иш аракеттерде кыйын бар дейт. А бирок бирөөнүн колуна теги бангал же пактарга окшоп бирөөнүн айлыкка иштөө мүмкүн эмес дейт берди. Qayerdansizlar? Qirg'iziston. Кыргызстандан Biz Kırgızistan'danız. Kırgızistan'da bilesizmi? Buna özdeler Kırgız şu turuşunda. Özbekler canlı havasında. O'xshashdi, qo'shni yo'q. Kırgız yok. Cezak.